Аллахка ыраазы болгондо эми биздер адамдар бири-бирине рахмат деп айтпастан, ошо шариатта кандай келген болсо Алла таала шүгүр кылыш керек, альхамдулилля деш керек, Алла таала мактап айтыш керек, субханаллах, вальхамдулилля, ва ла иляха иллаллаху акбар жана башка зикирлерди. Ошо жалпы жонунан Аллах таалага шүгүр келтирүү, мисалы тил менен болот, жанагынтип альхамдулилля деп Алла таалага зикир айтып шүгүр келтирип, ошентип рахмат айтылат. Анан жалпы жонунан адам баласы дене мүчөсү менен кылган иши менен ибадат кылып, ошентип шүгүр айтат. Тили менен айтпаса да Алла таалага шүгүр кылып, ибадат кыла берген болсо, бул да шүгүрдүн рахмат айтуунун катарына кирет. Ошентип тил менен айтылат, же болбосо дене мүчөсү менен айтыла берет. Анан адамдар жанагындай бири-бирине айткандай рахмат деп койгон, ал жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйрөткөнү боюнча, Алла тааланын көрсөткөн жолу боюнча Алла таалага рахмат айткыбыз келсе, ошентип мактоолор менен Алла таала мактоого татык болгон сөздөр менен айтышыбыз керек. Аллаху алам.